Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз просто бул жерде азыр бүгүн атайын ошол Чүй облустук прокурорунун башчысы Каримов Эмирбек Каримовичтин ушундай бир жакшы бир жыйналыш уюштуруп берет. Биз ага терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай жыйналыш бизде жанагы жер көйгөйү боюнча, ал жерде Новопавловка айыл өкмөтүндөгү жер көйгөйү боюнча чечилбеген жанагындай башаламаттар боюнча маселени ушул жерде жеринен чечели деп атайын уюштуруп бердилер да. Бөлүм башы Мирлан мырза. Чогулган себеби боюнча иштин жагдайы боюнча сөз болот, ошол себептен камералык өчүрүүлү коебуз. Же болбосо бүткөндөн кийин кайта тартканга уруксат беребиз. Азыр осы иштин жагдайы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул тараптар кимдер? Сразу билип алалы ким экенин. Биз бул жактан жалгандар адвокаттын, Карабалин Камилова, Мусумбаевлардын Ар жакта кимдер отурат? Жер маселеси боюнча баарын билсиңерби? Биз түшүнүп атабыз. Баарын жер боюнча бирок ар кимдердин маселеңер Жок, булар башка маселе үчүн келди. Булар Мусубалиева үчүн келишти да. Чынында угуч катарды. Жок, угуңуздан өзүнүн проблемасын чечкен. Мындай да сиз сурашыңыз проблеманы башка чечели, ал жерде Мусубалиеванын маселесин чечип алабыз. камерамызды алып коебуз, анда сүйлөштүк биз анда. Бул жерде иштин жагдайы сүйлөшөт, ал боюнча камерамызды өчүрүлүп. Биз мыйзамдын талабына ылайык карайбыз. А силердин болсо туура эмес эми ал башка маселе. Ошон үчүн өчүрүлүп коебуз. Иштин жагдайы жөнүндө сүйлөшөбүз, только тараптар эле катышууга укуктуу. Адвокаттар билет ал боюнча кааласаңыз, адвокаттардан интервью алып бул жерде өчүрүлүп коебуз. Сиз жакты тартпай эле койгон да, мына жакты тартабыз элесизби? Вообще өчүрүлүп. Эгер бизге бул видео материал катары кетсе, биз мына адвокаттардын сөзүн, ошондой эле следовательдердин сөзүн, роддун начальник, зам начальник сөзүн угабыз. Мен Атос Калиевич бар. Бул боюнча кайсы тарап келди? Жогорку тарап менен дагы сүйлөшүлгөн. Иш боюнча роддун заместители гражданский заявитель эмес бул тарап бул заявитель башка иш боюнча эки иш бар патруль дела бирөөсү боюнча бир тарап боюнча Тихомирова ошол тарап экинчи тарап болсо алар бердим жок алар Жок, ана чакырып берди, биз прокурор айткан, чакырып баардык чакырылат берди. Бул жерде не очистап камераны өчүрүп коесуз. Бул камераны өчүрүп койсоңуз, элде тура эмес түшүп калат да. Замир Бешикне Замир мырзанын суранычы боюнча камераны өчүрүп коюңуздар деп атат. Биз эми урматтуу мекендештер кандай кылабыз? Азыр камераны өчүргөнүбүз тууралуу сиздерден бир ооз сурап коелучу. Себебин азыр түз эфир кетип атат. Тергөө амалдары жүргөн жок, очный ставка жүргүзүлгөн жок, тергөөчү бир өзүнүн кыймыл аракетин ашырган жок. Бул ошол областтык прокурордун суранычы менен бир тараптын чакыруусу менен бул обычный эле жолугучу. Бул жерде эч бир тергөө амалдары каралбайт. Тергөө иштери бул жанагындай жабык түрдө өткөрүлүп аткан жок, ачык эле түрдө өткөрүлүп атат. Ошон үчүн биз адвокат Айдарали уулу биз камераны өчүрүүнүн кажети деле жок. Чындыкты көрсө ушул жерден көрсүн, ак караны как. Эми биз 2 жылдан бери сокулук ички иштер бөлүмүнүн артынан ээрчип келатабыз. Же ак дебейт, же кара дебейт. Ошону биз азыр такташкан келдик. Эгер жашыра турган болсо айтсын, биз жашыра турган сыр документибиз бар, мамлекетте сактай турган деп. Андай жок. Документ баарын ачык эле мына. Буга чейин эле биз бул экинчи жолу интервью берип атабыз. Буга чейин биз өзүбүздө чогултулган документтерди биз интервьюга бергенбиз. Тергөөдө документтердин баарын биз бергенбиз бул жакка журналистке. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ошолдай түшүнүксүз жерлер болсо сөзсүз түрдө тарткыла деген.
Биз ошол эгерде мыйзамга туура эмес келген болсо, анда камераны өчүрүп коелук. Мыйзамдын кайсыл жерине туура келбейт, айтсаңыз сиз. Мен сизге түшүндүрүп атам. Камераны өчүрүп 5 мүнөт өчүрүп. Макул анда.